дагы маани берип койсоңор, ырчылар. Мен Самара Каримова өзүмдүн жеке гиф оюнумду баштадым. Улуңуздар, мен Нурлан Насип, 1 жылдык гифибизди баштайбыз. Эстрада ырчысы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылган. Учурда абалы оор. Бул тууралуу ырчынын сахналаштарынын бири Урмат Усянов өзүнүн Facebook баракчасынан жазды. Кагылайын калың журт, оор сыноо башка келип, өкүл кызыбыз Асель кырсыга кабылып, ооруканада. Жаратуучудан жалбарып, ырайым тилеп, дуа кылып коюңуздарды өтүнөм. Аллах эң боорукер зат. Социалдык тармактын колдонуучулары сахналаш кесиптештери ырчы айымга шыпа тилеп, кырсыкка кабылгандай эле элди, Кудайды эстеп калбай, жакшы күндөрдү дагы эстеп жүрүүгө чакырды. Активисттердин айтымында белгилүүлөр кырсыкка учураган кезде гана элим деп кайрылбастан, башка учурда дагы көңүл буруу керек. Кырсык өзүбүздүн курукка келгенде эле кагылайын калың журт деп болуп калбай, буга чейин кайдыгер карабай агартуу иштерине аралашсаңар туура болот эле. Канчалаган кишилер авто кырсыктан көз жумду. Токтотолу деп жан өрөгөн, күйгөн эч ким жок. Ага кошумча ырчылардын гиф өткөргөнүн активист Мелис Шерматов заманбап тиремчилик катары баалады. Элди чогултуп алып, көрсөткөнүңөр артист көйнөк, уюштурганыңар тилемчиликтин заманбап түрү гиф кайра-кайра. Коомдун көйгөйүнө дагы маани берип койсоңор, ырчылар. Эске салсак, 26 июнда саат 15:47-де Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде үрөй учурган жол кырсыгы катталган. Анда ГБР атайын тобунун кызматтык унаасы Honda Odyssey унаасы катуу ылдамдыкта Toyota Camry 50 унаасын сүзгөн. Атайын кызматтагы унаанын айдоочусу салондо кыпчылып калган, абалы оор. Экинчи кызматкер дагы жабыркаган. Ал эми сүзүлгөн унаадан аял киши жабыркаганы айтылган.